Урматтуу достор, баарыңыздарга салам. Өлкөбүздө азыр мындай бир акыбалды баарыбыз көрүп билип турабыз. Мына ушул жагдайдан улам, урматтуу достор, биз Баткенге, анан Чоң Алайдагы биздин аскерлерге, ошол жактагы аскерлердин үй бүлөлөрүнө, жалпы эле ушул жактагы жардамга муктаж болуп аткан мекендештерибизге салым кылалы деген иш-чараны баштадык. Азыр бул боюнча сиздерге кенен айтып токтолуп кетем. Негизи эле ушул элибиз, жерибиз качан гана ушундай сырткы душмандар бизге кол салганда биримдигибиздин бир жеткен жакшы үлгүсүн көрсөтөбүз да. Бул абдан биздин жакшы сапатыбыз десек болот. Кыргыз элинин ушундай бир жакшы сапаты. Ушубуздан жанбашыбыз керек, урматтуу достор. Бул түз эфирге чыгып аткандыгымдын бир өзөгү. Негизи эле биз ушул Баткендеги акыбал боюнча, Чоң Алайдагы акыбал боюнча материалдык, финансылык жардамдан да маанилүүрөөк. Бул эң чоң жардам, моралдык колдоо, психологиялык жардамдан биз кол сунушубуз керек. Эмне үчүн ушундай акыбал болду? Кантип бул нерседен болтурбай коюунун жолдору, мунун таасири эми канчага созулат, мунун залакасы канча болот? Деги эле бул нерсени болтурбаш үчүн алдыда кандай иштер жасашыбыз керек? Ошол жапа чеккен үй бүлөлөрдүн эртеңки турмушу, алардын мындай бир ошол жакка кайра сиңип отурукташы дегендей бир топ бүдөмүк, түйшөлткөн ойлор, сезимдер болоттар бирибизде. Кудайым буйруса, кыргыз эли мындай кыйынчылыктардын далайын башынан өткөргөн. Мен ойлойм, бул нерседен дагы биз өтөбүз, жеңебиз. Урматтуу достор, бүгүнкү түз эфирде бир жарыя кылгым келип атат. Элдик штаб деп биз мобилдүү группаларды иштетип атабыз. Кудайым буйруса, кенен маалыматты сиздерге бөлүшөйүн. Азыр Ахунбаева менен Баха көчөсүнүн кесилишинде Фрунзе соода түйүнү бар. Дал ошол жерге биз муну өзүңүздөр көрүп турган Фрунзе соода түйүнү, ошонун жанына, бул жагына автоунааны койдук. Бул жакка боз үйдү койдук. Мына жигиттер, биздин ушул мекенчил, элим жерим деген азаматтар өзүнүн көмөгүн көрсөтүп, бардык ушул кыйынчылыкта өлкөгө ушундай бир оор күн келгенде эң биринчи биздин ушул жаштар чоң күч болот да. Мына жаштар дагы азыр ушинтип мындай бир өзүнүн кызматын кылып атат. Азамат ушундай жигиттерибиз көп болсун. Мына боз үй бул жерде достор. Мына бул жака ушундай бир ширеңки болсо дагы алып келип таштап кетип атышат да. Ушундай элибизден айлансак болот. Мына бул жакта ушундай эми башталды достор. Ушул чогултуу бул иш-чарада биз өзүбүз кепилдик берип атабыз достор. Өзүбүз дагы барып ушул элдин жардамы элге жете турган деңгээлде эч бир уурулар же башка жанагындай бир чиновниктер аралашпай турган жагдайды түзөлү деп атабыз. Бул жакта ушул биздин мына мыкты спорт чөйрөсүндөгү агаларыбыз, файтер тейжинин жигиттери мына. Мына бул жакта чемпион Кыргызстандын сыймыктуу уулу Бусурманкул мырза. Эмне деп эки ооз сөз айтасыз? Эмне дейт элек, азыр уздай турган күн эмес ушул. Кол жетти, жардамыбызды беришибиз керек. Эл үчүн, мекен үчүн бир болушубуз керек. Сабырдуулук тилейм. Чоң рахмат. Мына ушул жигиттер сап башында десек болот. Мына Каниет мырза, сизден эки ооз сөз. Элибизде, жерибизде тынчтык болсун. Тынчтык болот, Кудай буйруса.
Анан барыңыздар кол сунуңуздар, могу үйдө жатып азыр телефон карап отургандар бар болушу мүмкүн. Келгиле ойгонгула жигиттер. Баягы намыстуу болгула дейт элек. Себеп дегенде сиздердин үй бүлөңүздөрдө карындашыңар бар, келинчегиңер бар, ошолордун жанында татыктуу эркек болуп дегендей мындай ушул жерге келди, мына Бака Акынбайга мына Бусурманкул болуп чогуу ушул жердебиз, Улук мырза дагы ушул жердебиз. Сиздер да келиңиздер, минеңиздерге. Жок дегенде бул жерден бир коробка болсо да көтөрүшүп, же болбосо 1 литр суу май болсо да алып келип дегендей. Анан толук баракчаны могу элдик штаб деген Instagram баракча бар. Ошол жака да кирип, ошол жерден толук маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Себеп дегенде кийин Баткенге барганда, Чоң Алайга барганда ошол жерге дагы элдин келген аманаттарын бар. Элге жеткирүү маселеси. Мына чоң рахмат. Мына коробкаларды ушундай Фрунзе сода борбору камсыздап берип атат. Мына бул жактан адамдар келип эле ушундай жардамдарын көрсөтүп ушинтип эме кылып атат. Ар бирин бөлүп өз-өзүнчө коробкаларга упаковка кылып атат жигиттер. Безуковкалардын артына жаздырыш керек экен. Мына ушул жерде эң жоопкерчиликти алып аткан жигиттерибиздин бири. Мына бизге кандай ишенсеңиздер, дал ушул жигиттерге ошондой ишенсеңиздер болот. Мына Абдулла, сенден эки ооз сөз. Бардык элиме кайрыларым келип ушул жерде аз болсо да өзүңүздөрдүн салымыңыздарды, жардамыңыздарды жеткизиңиздер. Кудай буйрса тынчтык болсун экенибизде. Рахмат, ушул жерде бардык нерсеңиздерди кабыл алсаңыз. Мына бул жакта урматтуу достор, ушул Фрунзеге келсеңиздер, Фрунзеде ушул элдик штаб. Урматтуу туугандар, барыңыздар ушундай жагдайда бир багытта барыбыз иш алып барышыбыз керек, күрөшүшүбүз керек. Өз салымыбызды кошушубуз керек. Акунбаева менен Бака көчөсүнүн кечилишинде бул жерде штаб бар, ушул жерге каттоого турсаңыздар болот. Салымыңыздарды кошсоңуздар болот. Буйруса биз өз ээсине, элдин чыныгы ошол муктаж катмарына жеткизгенге аракет кылабыз. Ооба. Мына бул жактан дагы Фрунзенин эң ушундай уюштуруучу, Фрунзедеги жооптуу кызматтагы эже. Сиздин аты жөнүңүз кандай? Гүлнур эже, чоң рахмат. Бул жакта ушул жакшы өзүңүздөрдүн да салымыңыздарды кылып атасыздар, кошумчаңыздарды. Бул үчүн супермаркетке дагы биз ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Мынакей достор.